ур токмоктун натыйжасында денесиндеги көк ала тактар калганын жана башы ооруп жатканын билдирген. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү СИЗОго барып келди. Кудайбергенова жазган арызында ага басым көрсөтүүгө буйрукту кимдир бергенин да көрсөткөн. Азыр мен башка камерага которулсам коопсуздугум коркунучта болорун даана билем. Бул Талипованын алдамчылык беренеси менен биринчи жолу кармалышы эмес. Бул жолкусунда анын курмандыктары кыштын кыраан чилдесинде үй жайсыз калган 80 үй бүлө болду. Нормально в стране живем. Пропустите меня туда. Да у меня 4 года ребенок лежит дома, больной лежит. Асыл Талипова Ички иштер министрлиги жана бийлик менен кызматташат деп бир эмес, бир канча жолу айыпталган. Кызматкерине карама-каршы отурган Азамат Алмабеков Асыл Талиповага карай кел отур деп чакырганын көрүүгө болот. Биз силердин ар бир кадамыңарды коомго жеткирип турабыз. Баарыңыздарга салам. Бүгүн биз Темиров Лайв жана Айтайт десе проекттеринин директору жана менин жубайым Махабат Тажыбек кызынын СИЗОдогу сабалышы тууралуу сөз кылабыз. Мен бул ишке катышы барларды иргеп чыгып, себептерин атап берем. Андай эмесе кеттик. Апрелде Махабат Тажыбек кызынын адвокатынан анын сабалганы тууралуу кабар алдык. Ал ур токмоктун натыйжасында денесиндеги көк ала тактар калганын жана башы ооруп жатканын билдирген. Ушул эле күнү кырдаалга ылайык кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор СИЗО-1 барып текшерип келди. Болот Темировдун социалдык баракчасындагы жубайы Махабат Тажыбек кызы жана анын 4 камералашы Бишкектеги номер 1 СИЗОдо кызматкери тарабынан сабалганы тууралуу маалымат жарыяланган. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү СИЗОго барып келди. Аталган борбордун кызматкерлери Махабат Тажыбек кызынын сабалганын тастыкташты. Жыйынтыгында кыйноолорду алдын алуу боюнча борбордун кызматкерлери камакка алынган жарандардан кызматкерлердин мыйзамсыз аракеттери боюнча 3 арыз кабыл алышкан. Ошондой эле мындай ырайымсыз мамилелерди издерин документтештирүү боюнча аталган. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун 3 актысы түзүлдү. Жогорудагы материалдарды бардыгы юридикалык баа берүү үчүн прокуратурага жөнөтүлөт, деп билдирди алар. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери да СИЗО-1 барып келишти. Текшерүү учурунда Махабат Тажыбек кызынын эки колунда, бетинде, жагынын сол тарабында жана сол колтугунда көк ала тактар бар экенин Акыйкатчы институту маалымдады. Алган жараттардын мүнөзүнө карап, Махабатты бетке урганда ал колу менен коргонууга аракет кылган деген таянак чыгарсак болот. Жактоочусунун айтымында Махабаттын денесиндеги көк ала тактар чоң болгондуктан көрүнүшү коркунучтуу экенин айткан. Ал эми Синдин версиясы боюнча уруп соогу таптакыр болгон эмес. Мекеменин басма сөз катчысы Ызат Тургунбаева Тажыбек кызы ИИМдин кызматкерине каршылык көрсөтүп жатып, өзү жыгылганын Азаттыкка берген маегинде айткан. Ошол эле учурда алар керебеттерге жана дубалдарга урунуп калышы мүмкүн деген божомол бар. Анын натыйжасында денеде тактар калышы мүмкүн. Ал эми СИЗОнун кызматкерлери камактагыларды ур токмок алмак турсун, чекесинен черткенге да акысы жок. Анткени бардык камераларда видео көзөмөл бар, деди басма сөз катчы. Видео көзөмөл жаздыруулары аркылуу бардык суроолордун жообун ала алат элек. Бирок СИЗО-1 кызматкерлери жаздырып алынган видеолорду көрсөтмөк мындай турсун. Жабырлануучулардын денесиндеги тактарды сүрөткө тартып алууга да уруксат берген эмес. Бул жоруктары менен алар дагы мыйзамды бузушту. Бул ур токмок алууларды фото-видео тартууга мүмкүн болгон жок. Себеби мекеменин кызматкерлери сүрөткө же видеого тартып алууга боюнча өтүнүчүбүздөн баш тартышты. Бул кырдаал боюнча да протокол түзүлдү, деп Акыйкатчынын пресс-релизинде жазылган. Синдин сайтында бул уруп сабоолор тууралуу эч кандай сөз болгон жок. 2 апрелден 9 апрелге чейин алардын сайтында бир да жаңылык болгон эмес. Башкача айтканда, Син расмий түрдө эч кандай билдирүү жасаган жок.
Синдин басма сөз катчысы болуп өткөн окуянын расмий себеби катары камактагылардын биринин башка камерага которулуусун айтууда. Эч кандай сабаа болгон жок. 5-апрелде камактагы Махабат Тажибек кызы менен чогуу жашаган камералаштарынын бирин башка камерага которуу чечими чыккан. Бирок ал аял барбайм деп каршылык көрсөтүп, абактагы камералаштарынан жардам сураган. Махабат Тажибек кызы да ага жардам берип, ИИМдин кызматкерлерине бирге каршы көргөзүшкөн. Ал эми жабырлануучулардын бири Кудайбергенова Назира арызында ага кысым көрсөтүү үчүн башка камерага которуп жатышканын жазган. Мен СИЗО 1ге жайгашкандан бери менин дарегиме А. Талипова тарабынан коркутуу үркүтүүлөр болууда. Жакында эле ал камера 206дан камера 203гө которулду. Анын камера 203гө которулушу мага кысым көрсөттү үчүн атайын пландалган. Азыр мен башка камерага которулсам коопсуздугум коркунучта болорун даана билем, деп жазган Кудайбергенова өз арызында. Кудайбергенова Назира февраль айында Ош базарынын эт павильондорунун директору болуп иштеп жүргөндө УКМК тарабынан салык төлөөдөн качкан деген айып менен кармалган. Кудайбергенова жазган арызында ага басым көрсөтүүгө буйрукту кимдер бергенин да көрсөткөн. Санкциямдын мөөнөтү бүткөнчө жана баш коргоо чарасы өзгөртүлгөнгө чейин башка камерага которулушуна каршымын. Бул менин мыйзамдуу укугум. Эгер менин макулдугумсуз башка камерага которуп салышса, өтө катаал чара көрүүгө аргасыз болом. Талипова А. буйрукту Качыбеков Ж.Н. жана Качыбеков Г.дан алган, деп жазган ал. Биз ачык маалымат булактары аркылуу Жаныбек Нарымбекович Качыбековдун бир кездери чынында эле эт базарына аралашып жүргөнүн билдик. 2016 ал Акиф фирмасынын директору болсо, 2017 жылы негиздөөчүлөрдүн катарына кирген. Ал эми Назира Кудайбергенова менен болгон бул маек 2019 жылга туура келет. Ошондо эле Акиф фирмасына тиешелүү эт павильондорун басып алууга аракеттер болгонун биле алдык. 7 июнь күнү саат уже 3-төн бир 50 мүнөт өткөндө бияка формачан мага участковыймын, Ленинский районунан келдим, колума арыз негизинде келдим, бизге арыз түштү. Ушул Осу Акифте легитимсиз адамдар отурат, басып алган жолу менен отурат деген бизге арыз түштү деп мага кагаз менен келди. Мен анын кагазын окуп, ал кагаз менен таанышканча эле аркасынан 2 бала, чочун бала кирип келди. Бирде мен хозяин менен директорум чыккыла. Это моя собственность, выходите из помещения деп кыртаттады. Ошол моментте биз түшүндүк кайта басып алуу жолу болуп атканын кийин. Биз ойлогонбуз болгондо бир 2-3 бала менен келип биякта зычуу салып атат го деп. Анан тиги балдарды сүйрөп чыгып, милиция балдар эшикке чыгаргандан кийин биз решетканы жаап алып, сырттан карасак, сыртта бир 30тан ашык мындай келбеттери чоң даярданган балдар. Пакетке капкара кепкалар салып даярдап келишиптир, бири-бирине кепка берип, баягы окшош бололу деп кара кепкаларын кийип ошол жерде даяр болуп турушту. Эгерде бул формача милициялар болбосо, булар башкача эле басып алмакта күчкө салуу эле. Акиф фирмасын тартып алуу аракеттери 2016 жылдан бери уланып келүүдө. Ошентип быйылкы жылдын февраль айында окуя дагы кайталанат. Азыр бул ишти УКМК козгоп, ал эми СИМдин кызматкерлери СИЗО 1де Кудайбергеновага карата кызыкта иштерди кылып жатышканы бизге маалым болду. Буйрукту аткаруу үчүн Рыскулов Акылбекти тартышкан. Мунун баары уруп сабоолордун бир күн мурун башталган. 4 апрель күнү саат 18:40 жумуш убактысы аяктагандан кийин Рыскулов алардын камерасына кирип, Назира Кудайбергеновага буюмдарын жыйнап чыгып кетүүнү буйруган. Каныке Аранованын арызынан үзүндү. Биз таң калып, сиз кимсиз, өзүңүздү тааныштырыңыз деп сурадык. Ал өзүнүн атын атоодун ордуна кайра агрессивдүү үнү менен Назира эжени шаштырып жатты. Назира эже сырттан буйруктар келип, моралдык жактан сындырууга аракеттер болуп жаткандыгын айтып, бул жактан башка камерага барбашын айтып, СИЗОнун жетекчисине кайрылуусун билдирип, айтарын айтканда барбир котором деп кетти. Күзөттө турган кызматкерлерден ал ким деп сураганыбызда жаңы дайындалган опер Акыл Рыскулов деп жооп берди. Эртеси болсо Рыскулов Акылбек күзөтчүлөрдү ээрчитип келип, камактагыларды сабоого киришкен.
Жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүндө көрүнүп тургандай, ал Кудайбергенова Назираны сүйрөп чыгарып жатып, Махабатка жана башка абактагыларга кол салган. Бир тарабынан эт павильонунун болочок ээлеринин заказын аткарып, экинчиден мага карата коркутуу актысын ишке ашырды. Жубайыма кол салынаардан 2 күн мурун мен Садыр Жапаровдун Миландагы эс алуусу боюнча иликтөө жасагам. Рыскулов Акылбек деген ким? Ал 32 жашта. Жети Өгүз районунда катталган. Одноклассники баракчасында Каракол шаарында жашайт деп жазылган. Ал дайыма көз айнек тагынып жүрөт. Кызыгы, көзүнүн начар көрүүсү ага аскерлештирилген түзөтүү мекемесинде калууга тоскоол болгон эмес. Психологдор мыйзам бузуу жана зомбулук көрсөтүү үчүн күчтүү мотивация керек дешет. Рыскулов Акылбектин мындай ырайымсыз кадамдарды кылып, аялдарга кол салуусуна ким жана эмне түрткү болушу мүмкүн? Декабрь айында Акылбектин агасы Канат Рыскулов коррупция боюнча айыпталып, УКМКнын тергөө абагына камалат. Агасы мамлекеттик мүлк боюнча агенттиктин төрагасынын орун басары болчу. Бирок 15 январда ал кызматынан алынган. Ушул эле УКМК Назира Кудайбергеновага карата да тергөө иштерин жүргүзүүдө. Рита Карасартова башынан эле Синден Махабатка өзгөчө мамиле болуп келгенин жазды. Махабат 2 кабатка жайгаштырылганда мен чочуладым. СИЗО 1де аялдардын имараты 2 бөлүктө турат. 1 кабаттуу эски имарат. Биринчи келгендер СИЗОго биринчи жолу түшкөндө отурушат. 3 кабаттуу эркектердин имаратынын 2 кабатында 1 купе, мурда СИЗОдо отуруп чыгып, кайра келгендер үчүн 6 камера бар. Эмнеге Махабатты ошондойлордун жанына отургузуп коюшту деп ойлонуп санаага баттым. Мындан тышкары Синдин кызматкерлери Махабатка моралдык кысым көрсөтүүгө аракет кылышкан. Март айында Махабат тергөөчүлөр Кубат Байышев жана Улан Жапыкеевдин коркутуулары жана шантаждары тууралуу арыз жазган. Акча сунуштады. Макул, кайсыл сөздөрдү айтып, эмне дейин десем, силердин колдон мындай иликтөө жасаган келбейт. Сөзсүз ГКМБнын жардамы болгон. Документти Алексей Гаврилов ГКМБнын жардамы менен алып келди деп айт деди. Мен макул болбой койгондон кийин коркута баштады. Тергөөчүлөр Махабаттын жакындарына жана Темиров Лайв каналынын кызматкерлерине зыян тийгизебиз деп коркутушкан. Керек болсо түрмөдө биздин кишилер бар. Сенин жана сенин балдарыңдын жанынан өтүп кетишет. Кантип өлгөндөрүңөрдү билбей каласыңар. Көзүңдү оём, чукуйм, тилиңди жулам деп Кубат Байышев коркутууга өттү. Жогоруда айтылган СИЗОдогу алардын кишилери камактагы Асыл Талипова жана кароолчу Айпери Жекшенова болуп чыкты. Асыл Талипованы СИЗОго камакка алынгандарга кысым жасоо үчүн колдонуп жатышат. Бул Талипованын алдамчылык беренеси менен биринчи жолу кармалышы эмес. Бул жолкусунда анын курмандыктары кыштын кыраан чилдесинде үй жайсыз калган 80 үй бүлө болду. Ну разве может так поступать государство со своими людьми? Эми Талипова мамлекет кишилери сүйрөп келип берген жок, Талипова берилет. Нормально в стране живем. Кылыш керек, бул мамлекеттен вообще чыгып кетиш. Мына 2 жылдан бери көзүмөн жашак отурмун, ыйлап жүрөгүм болуп калды. Пропустите меня туда. Да у меня 4 года ребенок, больной лежит. Эми мыйзам антип жазылган эмес, силерди кышында элдердин баарын кууп чыккыла деп. Может быть, просто уведомление продлите биринчи майга чейин. Хотя бы күн жылысынды. Асыл Талипова ички иштер министрлиги жана бийлик менен кызматташат деп бир эмес, бир канча жолу айыпталган. Бул видео 2021 жылга таандык. Кстати говоря, полковника Алиева арестовали за то, что он арестовал вот эту мошенницу Асыл Талипову.
потому что на нее поступило более 30 заявлений, и когда поступило 31-е заявление, ее арестовали. И вот вопрос такой, а что он должен делать, полковник Алиев? Если поступает более 30 заявлений, что он должен делать? Колунда желим башты кармап келип, кара жеңи кыска көйнөк менен эки опер кызматкерине карама каршы отурган Азамат Алмабеков Асыл Талиповага карай кел отур деп чакырганын көрүүгө болот. Алмабеков менен Талипованы байланыштырган эмне бар? Алмабековду ишканабызга чакырып суроо салдык. Сиздин үстүңүздө мынта эме арыз жазыптыр да, Асыл Талиповичи. Азамат Жумабаев, ГСУ начальниги, анан сиздин үстүңүздөн арыз жазыптыр да, булар мага крыша болуп бериш керек эле дегенчи. Жумабаев менен билишиң эмеңиз барбы, мамилеңиз? Мен тааныйм сыртынан, бирок мамилем жок. Жекшенова Айпери Замирбековна СИЗОдо кароолчу болуп иштейт. Жекшенованын бир тууганы Адилет Замирбекович 2021 жылдын аягында бажы кызматынын катарында байкалган. Жекшенова Айпери тууралуу Махабат мындай деп жазган. Айпери Жекшеева мага бакырып, кемсинтип, басынтып, коркуу сезимдерди жасайт, жекеликке өтөт, менин жекечилигиме сын менен мамиле жасайт, адамча жооп бербейт, бөлмөдөгүлөрдү мага каршы дагы тукуруп жүргөн, шылдыңдайт, атайы мени жазалаш үчүн тузактарды түзөт. Бүгүнкү күндө абакта жаткан биздин журналисттерди туугандары, достору менен да жолуктурууга тыюу салынган. Аларды адвокаттарынан башка эч ким көрө албайт. Бирок ушундай кырдаалдын аркасы менен биз темир тор артында жана сыртында эмнелер болуп жатканын билип турабыз. Азыр СИЗО ИИМ менен УКМКнын кызматкерлеринин кызыкчылыктарына жараша маселелерди чечкен жайга айланып калды. Бийлик көзөмөлдөгөн СИЗОдо кокустуктар же дал келип калуулар болбойт. Биз силердин ар бир кадамыңарды коомго жеткирип турабыз. Эч ким жоопкерчиликтен качып кутула албайт. Акылбек Рыскулов да, Айпери Жекшеновасы да, тергөөчүлөр Кубат Байышев жана Улан Жапеков да, ал тургай буйрук ээлери да жооп берүүчүлөрдүн тизмесинде. Эртеби кечпи адилеттүү жана калыс сотто жоопко тартыласыңар.